Аманатка бекем болгон адамга берилген эң чоң сыйлыктардын бири, урматтуу мусулман туугандар, Аллах Тааланын сүйүүсү. Эң чоң сүйүү Аллахтын сүйүүсү жетиштүү да. Адамдар сүйөт, эртең таштап кетет. Жашоодо көрүп атабыз. Өзгөчө биздин жашоодо, биздин коомчулукта бул көп болот да. Экөө өлүп кетейин, сүйүп кетем, апасы кой кызым десе болбой, кой балам десе болбой, тимире сүйүшүп, күйүшүп үйлөнөт. 1 жылга жетпей ажырашып кетет. 1 жылдан кийин ажырашып кетет, 10 жылдан кийин ажырашып кетет. Сен болбосоң мен өлөм, сен болбосоң өлтүрөм дегендер ажырашып кетет бири-бирине. Же болбосо ушунчалык сүйүү разда күчтүү болуп жүргөн адамдарга карасаң, тим эле жакын сүйүү болуп калат. Эртең бири-бирин гыйбат кылып ушактап жүргөн болот да. Демек сүйүү убактылуу да. Мамиле убактылуу. Ошон үчүн алдымдар айткан, бирөөнү жакшы көрсөң катуу жакшы көрбө деген да. Себеби эртең душманың болуп калышы мүмкүн деген да. Бирок бирөөнү душман туткан болсоң, андан катуу душман тутпа деген да. Эртең кайта мамиле кылып калышы мүмкүн деген да. Эң чоң сүйүү урматтуу мусулман Аллах Тааланын сүйүүсү да. Ошол сүйүү тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз дарат алды. Пайгамбарыбыз дарат алып, дарат алганда суулар эмне? Дарат алган жерин агып тамчылайт да. Сахабалар пайгамбарды ушунчалык сүйүп жакшы көргөн адамдар болгон. Пайгамбардан чыккан нерсенин бардыгын алып, себеби пайгамбардын денеси тийип чыккан нерсе берекелүү болгон да. Пайгамбардын жашоосу өзү береке, пайгамбардын амалдары береке, пайгамбардын өмүр баяны береке, айткан сөздөр береке да. Болгон ошол берекени биз албай атабыз да. Сахабалар пайгамбардын сөзүн дарат алганда агып аткан суулардын баары калып не болгон? Алып сүртүнүп ташташкан да. Анан пайгамбарыбыз эмне үчүн андай кылдыңар деген да. Дегенде сахабалар айтат, я Расулалла, Аллахты жакшы көргөндүгүбүз үчүн жана пайгамбарды жакшы көргөнүбүз үчүн ушундай кылдык деген да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким Аллахты жакшы көргүсү келсе, ким пайгамбарды жакшы көргүсү келсе дейт. Жана ошондой эле кимди Аллах жакшы көргүсү келсе, ким Аллах аны жакшы көргүсү келсе, жана ким пайгамбар аны жакшы көрүүсүн каалаган болсо дейт, сүйлөгөндө ар дайым чындыкты сүйлөгөн болсун дейт. Кайсы бир адам сөздү ар дайым чындык болсо, аны Аллах жакшы көрөт, пайгамбар да жакшы көрөт. Жана экинчиси, ага аманат берилген болсо, ошол аманатка кыянаттык кылбасын, бекем болсун дейт. Демек аманатка бекем болуу Аллахтын сүйүүнө жеткирет. Аманатка бекем болуу пайгамбардын сүйүүсү деген сөз. Үчүнчүсү, жана кимге кошуна болгон болсо, ошол кошунасына мамилесин жакшыртсын дейт. Кошуна болгон мамилени жакшыртыш керек иншалла. Кошуна менен бир нерсе сураган болсо, кызганып, ич тарлык кылып, жок эле жок дей бербесем, барбы демек бер. Шаймандар барбы, үйдө буюмдар барбы, бер. Таза иштеп бер. Өзүң бирөөнгө калдым, кайра жашына кылып бер. Мамиле кыл, ортодо анча-мынча нерселерге бая талаша бербеш керек да.